Саламатсыңарбы балдар? Барыңарга бактылуу балалык каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери. Баардыгыңарга жагымдуу маанай каалайм. Gölün üstü böp 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 yılgaya Bara жатам анда да эл абайлап Эл артында мен дагы бара жатам Чылдың болуп калбайм деп башты жерге салбайм деп Бөп жылгая ей бөп жылгая ей бөп жылгая Кандай сонун табигаттын кышындагы Карайган жер жаман өткөр аппак карды Табигаттын кызыгына терең батып Унутупмун таптакыр жылгаякты эй жылгаякты эй жылгаякты Сабактын темасы табиаттагы өзгөчө кырдаал. Сабактын максаты табигаттагы өзгөчө кырдаал жөнүндө маалымат аласыңар. Табигаттагы өзгөчө кырдаалды алдын алуу чараларын үйрөнүп билесиңер. Өзүңөрдүн коопсуздугуңарга кам көрүүгө, айланаңардагы адамдарга, жакындарыңарга жардам берүүгө, сезимтал болууга тарбияланасыңар. Балдар, табигаттагы өзгөчө кырдаал бул табиаттагы кооптуу кубулуштун кесепетинен келип чыккан, адамдардын өмүрлөрүнө коркунуч туудурган, материалдык жактан чоң жоготууларга алып келген белгилүү бир аймактагы жагдай болуп эсептелет. Табиаттагы кооптуу кубулуш масштабы жана таралышы боюнча өтө чоң кыйратууларга алып келген. Табиятка, экономикага, адамдардын өмүрлөрүнө зыян келтирген жаратылыштагы жүрүп туруучу табигый процесстердин жыйынтыгы. Табигый кырсык кыйратуучу күчкө ээ, адамдардын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч туудурган, материалдык баалуулуктардын жаратылыш компоненттердин кыйроосуна же жок болушуна алып келген табигый кубулуш. Кыргызстанда болуп туруучу өзгөчө кооптуу табигый кубулуштар булар. Биринчиси геологиялык кубулуштар. Геологиялык кубулуштарга жер титирөө, жер көчкү, уроо кирет. Ал эми балдар, метеорологиялык кубулуштарга борон, куюн кирет. Үчүнчү өзгөчө кооптуу табигый кубулуш болуп гидрологиялык кубулуш аталат. Буларга сел, кар көчкү, суу ташкыны кирет. Мына балдар, өзүңөр сүрөттөн көргөнүңөрдөй эле өзгөчө кооптуу адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна зыян келтирүүчү табигый кырсыктарга жер титирөө, жер көчкү, сел, кар көчкү, куюн, борон кирет. Балдар, өзгөчө кырдаал учурундагы адамдардын көпчүлүгү селден, жер титирөөдөн жабыркаланбастан өздөрүн жоготуп, ызы чуудан көбүрөөк жабыркаланышат. Ошондуктан кандай гана өзгөчө кырдаал болбосун, токтоо, сабырдуу болуп, туура чечимдерди кабыл алууңарды мен силерден суранып кетет элем. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Сүрөттөрдө кайсы табигый кырдаал көрсөтүлгөнүн дептериңерге баяндап жазып, WhatsApp'тан жибергиле. Саламатта калгыла балдар.